Октябрда ортолоп Ош облусундагы райондор аралык жолдорго 7 санитардык блокпосттор коюлган болчу. Биз мына ошол блокпосттор кандай иштеп жатканын текшерип көрүүнү чечтик. Ал үчүн алгач Араван районуна келгенбиз. Бул Араван районунун кире беришине коюлган санитардык блокпосттордун бири. Биз ал жайды жарым саат күзөтүп, жашыруун камерага да тартып көрдүк. Мында 3 адис иштеп жатат. Тагыраагы үй бүлөлүк дарыгер, милиция кызматкери жана жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөөчү. Көрүнүп тургандай, алар ары бери өткөн жарандарды дээрлик текшерген жок. Сырттан күзөтүп болгон соң камера менен тартууну токтотпой ал постко бардык. Бизди көрүп, дароо эле баары жол боюна чыгып, жүргүнчү менен айдоочулардын бет кабын сурап, дене табын текшере башташты. Эмне дегенде, ар бир машинаны токтотуп бергенде элдин дагы кыжырын келтирет дегенде. Күчөтүлгөн тартип кире элек штабына. Анда бизге бул жерде үчөөбүз жетишпейбиз дагы. Облустук штабтын чечимине ылайык блокпосттордо санитардык кызматкерлер жүргүнчүлөрдүн бет кабын жана дене табын өлчөөгө милдеттендирилген. Эреже боюнча ар бир автоунаа карантиндик постко келгенде ылдамдыкты азайтып, жай өтүшү керек. Эгер аны аткарбаса айып пулга жыгылат. Ошол себептүү жарандардан наразылыктар бар. Анам эмнеге отурасың? Мен түшүнбөйм. Просто наракта күчөп кеткен үчүн. Эч кимди мисалы үчүн өзүбүз келип турбайбыз да. Ооба. Бизге акайын жумал эме калтырма келген. Эгерде кайсы бир жарандын дене табы көтөрүлгөнү байкала турган болсо, мен артымда турган чатырга киргизип, анын дене табын түшүрүү милдеттендирилген экен. Бирок бул чатырга көз чаптыра турган болсок, бул чатырдын ичинде эч кандай керебет же болбосо стол же болбосо эч кандай дары дармекти кезиктире алган жокпуз. Ошол эле учурда блокпостто турган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлеринде эч кандай антисептикалык каражаттарды кезиктире албадык. Биз азыр Ош-Баткен жолундагы Нока ташуусуна жакын жерде коюлган блокпостто турабыз. Бул жерде көзөмөл кандай жүрүп жатканын билиш үчүн жарым саатча четте туруп байкоо жүргүзүп көрдүк. Биздин байкаштырганыбызга караганда бул жерде милиция кызматкерлеринин гана өкүлдөрү турат. Бирок алар жарым сааттын ичинде эч бир машинени токтотуп ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүнө күбө боло алган жокпуз. Бул жолу да камера менен түшүп барганыбыздан кийин гана текшерүү иши жанданды. Жарандардын бет кабы менен жүргүнчүлөрдүн санын көзөмөлдөө солгун болушун блокпост жетекчилиги кызматкерлер жетишпей жатканы менен түшүндүрдү. Ал эми жарандардын дене табынын өлчөнбөшүнө санитардык кызматкер же үй бүлөлүк дарыгердин тартылбаганы себеп. Бир врачыбыз бар эле келбей калды. МЧСтен эч ким келбей койду. Физически жетишпейт экен машина. Нокаттагы санитардык блокпосттогу көзөмөлгө жергиликтүүлөр канаттанабы. Сурамжылоонун жыйынтыгы мындай. Жөндөш номер карап, маска тагып сурап коет. Анда эме текшерилбейт, температураны текшерилбейт. Текшерүү көргөн жок, шымалга чейин азыр биринчи жолу көрүп атам. Мен Ошко барып келип атам, больницага. Көпчүлүк башы такси менен барып азыр маршрутка чыгып келип атам. Көрбөй атам бирок. Ушундай текшерүүлөр буга чейин болгонбу же биринчи жолу туш келип атасызбы? Мен биринчи жолу туш келдим. Текшерүү болуп атат, бирок силерге чыгып, силерге окшоп чыгып сураган эч ким болгон эмес, просто машиналар тосуп текшерүү кылып аткан. Мен эми биринчи жолу келип, биринчи жолу көрүп атам. Буга чейин көрбөдүм. Ош облусунун тургундары башка райондордогу санитардык көзөмөл жайлары деле дээрлик жогорудагыдай эле көрүнүштө иштеп жатканын айтышты. Жыйынтыктай турган болсок, райондор аралык санитардык блокпосттор коронавирусту оздуктай албайт. Анткени тиешелүү көзөмөл жок. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери вирус жуктургандардын саны 500дүн тегерегинде болуп жатат. Вирус эң көп Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунда тарап жатат. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары. Биз ал санитардык постторду төмөндөгүдөй гана максатта койгонбуз. Коронавирус күчөп жаткандыгын адамдар жоопкерчилик билсин. Себеби биз коомдук транспорттерди чектедик да, ошондо таксилерге көпкө отуруп албасын, бет капсыз жүрө бербесин, бул жерде врачтар турат, демек жоопкерчилик бар деп. Алардын эмне функциясы бар? Алар бет капты текшерет,
түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, күндүз ишке келгенде гана, 24 саат бою эмес. Алар күндүз ишке келгенде ошол жерде баягы график боюнча келип иштешет дагы. Обед, түштөнүү дегендер нерселер да каралган. Мисалы, алар өздөрүнүн эсебинен жумушка келгенде тамактанып, түшүндүрүп коюп кетишет. Андан кийин тепловизор менен дене табы көтөрүлөт. Кимдин дене табы жогору көрсөтүлгөн болсо, алар да ошол жерден кармап кете албайт. Сиз дене табыңыз көтөрүлүп турат, могу жакынкы могу туюнга кайрылыңыз деп кеңеш гана бере алат. Ошол нерселер болуп жаткан. Эми өзүңүздөр белгилүү болгондой, бардык жарандарда баягы эпидемия кырдаал бир аз күчөп, ооругандардын саны жогору болгондо, башкадан да медициналык кызматкерлерде жуктургандар болду. Алар да ооруп жатышты. Ошо кээде үлгүрбөй калып аткан, кээде түштөнүүгө кеткенде жок болуп калган учурлар болушу мүмкүн.